11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Сиздер менен мен Гүлүм Эркинбек кызы. Саламатсыздарбы? Атлантикадан чыккан Даниэль аттуу циклон Орусияга жаан-чачынды гана алып келбей, Москвага рекордтук суук, ал эми Крымга жылуу аба ырайын алып келди. Даниэль Польшада күчкө толуп, Украина жана Белоруссияны кесип өтүп, азыр Орусиянын Европа тарабын каптап турат. Мындай кубулуш Орусияга жакын турган Борбор Азиянын кээ бир өлкөлөрүнө жетиши ыктымал. Бул жерде көрсөтүлгөндөй, шамалдын багыты батыштан түштүккө уруп, андан ары түндүккө багыт алган үчүн коркунучтуу циклондун таасири Казакстанга көбүрөөк тиет. Бирок кошуна турган чоң өлкөлөрдүн бири Кытайда антициклон сакталууда. Демек эртеңде Ак Суу жана Үрүмчү шаарларында күн ачык болуп, аяз жүрүп турат. Даниэль циклону эртең Казакстандын түндүк батыш тарабын гана жетет. Ошон үчүн эртең Борбор шаары Астанада күн бүркөлүп, абанын температурасы минусту көрсөтүп турса да, жаан-чачын күтүлбөйт. Алматы шаарында асман ачык бойдон сакталат. Бул жерде Астанага салыштырмалуу абанын температурасы +2 градуска жылуу. Жылуу климат менен армаланган Өзбекстанда жаан-чачындуу мезгил күз жана кыш мезгили болуп саналат. Бул мезгилде өлкөдөгү нымдуулук 65%га жетиши керек эле. Бирок бул жылы жаан-чачын азыраак кезигүүдө. Эртең Фергана өрөөнүндө, Ташкент шаарында жана Нукус өрөөнүндө күн чайыттай ачылып, аймактарда абанын температурасы +17 градуска чейин жылыйт. Каспий деңизине жакын жайгашкан Түркменистанда да ушундай аба ырайы күтүлөт. Эртең Дашогуз өрөөнүндө асман ачык болот. Абанын температурасы +11 градуска чейин жылуу. Борбор шаары Ашхабадта Дашогузга салыштырмалуу +5 градуска чейин жогору. Тажикстанга болсо түштүк батыштан суук климат келип турганы үчүн эртең Хорок өрөөнүндө аяз түшүп, кар жаайт. Бирок калган аймактарда аба ырайы жылуу. Душанбе жана Ходжент шаарында абанын температурасы +14 градуска чейин жылыйт. Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болуп муз тоңот. Нарын областында абанын температурасы өзгөрүлүп турат, калган аймактарда жогорулайт. Батыштан соккон шамалдын багыты секундасына 3-8 метрге чейин жетет. Жолдо жүрүүчү жүргүнчүлөргө унаалар ортосунда 500 метр аралыкты сактоосун кеңештейм. Аба ырайы бир орунда турбай өзгөрүп турат. Ошон үчүн 11 каналында аба ырайынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.